тарыхый жактан деле, илимий жактан деле, гендердик көз караштан деле карасак, эркек бала менен кыз баланы же эркек аял менен эркекти бир эле нерсе айырмалап турат да. Бул деген эркектин биологиялык жактан эркек болуп төрөлүшү, бул тукум берүүчү, урук берүүчү. А кыз болсо 9 ай баланы төрөп, көтөрүүгө жөндөмдүү болуп, баланы жарыкка алып келүүгө жөндөмдүү кыз болуп. Ошо биологиялык айырмачылыгыбыз эле бизди деген бөлүп турат, айырмалап турат. Калган жерде социалдык жакта бүгүн карасаңар, депутаттар деле аял, ошол эле тигүү цехтерин карагыла, эң жакшы жумуш тигүү цехиндеги эмне, жанагы закройщик деп коет, бычмачы, быча турган. Ошол жерде намыстанбай эле биздин байкелерибиз, жигиттер эң жакшы акчаларды таап иштеп атат. Мисалы, машинаны, такси чакырсак, аял киши деле айдап келип калып атат. Мурда андай нерсе жок болчу. Демек, коом өзгөргөн сайын дагы кыз балага болгон мамиле да өзгөрүш керек. Басынткан, үй-бүлөдө басынткан деген кыз баланы токтотуш керек. Бар, моюнга алабыз, кээ бир үй-бүлөлөрдө эркек баласын баягы чогуу жашап кала турган, ушул аял алып тукумумду улайт, bundan танбайбыз деген бир мындай тарыраак көз караш менен, албетте биз тарыхты, адамзаттын жашоосунун баалуулуктарын өзгөртө албайбыз. Эркек бала дагы эң баалуу нерсе, тукум улап жатат. Кыз бала дагы ошону менен бирге эле ата эненин кам көрүп, ал да келечекте бир үйгө барып, бир үйдүн тукумун улайт ошол кыз. Бир үйдүн кожойкеси. Ошон үчүн дайыма эгер кыз балаңыз жашоодон басынып, өз оюн ачык айта албай, өзүнө мен экинчи орунда элемин да, мен деген тигил чечим кабыл алуу процессине катышпашым деле керек да, менин тиги жашоодогу чечимим, пикирим күйөөм үчүн маанилүү деле эмес да, мен эч ким деле эмесмин да деп өзүн басынткан көз караш менен калыптанып калат ал кыз. Ошо башка үйгө бүлө болуп барганда дагы ошол жактан өзүн дайыма экинчи орунга коюп, басынып, кыз бала бактысыз болуп, өзүн дайыма кем сезип жашап өтөт дегенди билдирет да. Эгер биз кыз бала менен эркек баланы биринен өйдөлдөй көрүп тарбиялап, дайыма кыз баланы басынта берсек, ошон үчүн деген балабыз бактылуу болушун каалайбызбы? Ага биз кенен, эркин, өзүнүн көз карашына ээ, өзүнүн укуктарын билген, өзүнүн жашоодо так көз карашы бар инсандарды тарбиялап чыгышыбыз керек, кыз балдарды дагы. Анткени балдар биздин келечегибиз да.